Бул аалам. Бул болсо күн системасы. А мунусу жер экенин баары билет. Анда жандуу жансыз заттар бар. Жан заттар ичинен акылы менен айырмаланган адам бар. Адамда ойлонуу касиети бар. Ал албетте бул аалам каяктан келди деп ойлонот. Бул ааламды жараткан жаратуучу бар. Жаратуучу ааламга табият мыйзамын койду. Табият мыйзамынан сырткары адам жаратылышына ылайык түрдө ага шариятты да берди. Бул адам дагы минтип ойлонот. Өлгөндөн кийин эмне болот? Өлгөн соң аркы дүйнөгө барат. Кыяматта бул дүйнөдө кылып өткөн иштери жаатында суралат. Дүйнө турмушунда шарият менен жашап өттүбү же башкачабы? Шариятка ылайык жашап өтсө бейиш жаннат, тескери жашап өтсө тозок жаханнам улада кылынат. Мына ушул ислами акыйда. Ал эми социалисттик акыйда жараткан жаратуучу бар экендигин жокко чыгарат. Демек автоматтык түрдө жаратуучунун мыйзам белгилеп бергендигин, өлгөндөн кийин тирилерин, эсеп китеп кылынаарын да жокко чыгарат. Ошондуктан социалисттик акыйда куфр акыйдасы болуп эсептелет. Ал эми демократиялык акыйдада жаратуучу бар же жок экендиги тууралуу түшүнүктү калыптандыруу ар кимдин өзүнө таштап коюлат. Кааласа бар дейт, кааласа жок дейт. Муну менен бул акыйда жаратуучунун бар экендигин тымызын таналат. Бирок жаратуучунун пендеге табият мыйзамынан сырткары дагы бир мыйзам белгилеп бергендигин моюнга албайт. Пенде өзүнө өзү мыйзам түзүп жашайт дейт. Ошондуктан алар парламенттерде мыйзамдарды чыгарышып, ошону менен жашашат. Акырет бар экендигин да тымызын моюнга алышат. Бирок акыретте эсеп китеп кылынышын моюнга албайт. Ошондуктан бул акыйда дагы куфр акыйдасы болуп эсептелет. Демек, ислам акыйдасын таза кармануу керек. Башка акыйдаларды аралаштырып жиберүүгө болбойт.